Укроп ашыкча салмактан арылтат. Укроп кол чатыр тукумундагы бир жылдык аш чөп. Анын сабагы түз, ал эми жалбырактары кочкул жашыл түстө болот. Укроптун ачуу, бир аз кычкыл жыты бар. Анткени менен аш чөп ширелүү жана жыпар жыттуу. Укроптун калориялуулугу 100 граммга 38 килокалорий. Укроптун мекени Борбор Азия деп эсептелинет. Ал жерден өсүмдүк дээрлик бардык жерлерге жайылган. Жакшы өсүш үчүн укроп күнгө жана кургатылган топуракка муктаж. Биринчи, витаминдерге бай. Укроптун жалбырактары жана сабактарында С, В1, В2, В3 витаминдери, ошондой эле каротин, пектиндер, флавоноиддер, феррум, калий, кальций, фосфор туздары, эфир майлары бар. Витаминдерге бай укроп чөптөрү ашказан ширесин өндүрүп, уйку бездин жакшы иштешин камсыз кылат. Ошондой эле табитиңизди оңдоп, ашказаныңыздын иштешине оң таасирин тийгизет. Эң кызыгы көк чөптөрдүн, айрыкча укроптун түсү анын пайдалуулугу жөнүндө көп нерсе айталат. Түз канчалык ачык болсо, өсүмдүктүн пигменттери ошончолук жогору болот. Тактап айтканда, алар антиоксиданттык таасирге ээ. Кыш мезгилинде супермаркеттерден боз жана кургатылган көк чөптөрдү, башкача айтканда күнөсканада өстүрүлгөндөй чөптөрдү көрдүңүз беле? Албетте, ал күнөсканада өстүрүлгөн. Жана бул бозоргон түс укроптун артыкчылыктары аз экендигин белгиси. Ошондуктан укропту кургатып, тоңдуруп, кышка сактап коюңузду сунуштайбыз. Экинчи, косметологияда укроптун колдонулушу. Жаңы укроп терини агартуучу жана бырыштарга каршы күрөшүүчү каражат катары колдонулат. Укроптон жасалган маскалар беттин терисин жакшыртып, коллаген өндүрүшүн стимулдаштырат. Жана ошондой эле музга майдаланган укроп чөптөрүн кошуп жуунсаңыз, териңиздин тонусун жогорулатып, узак убакыт бою сергектик сезимин сактай аласыз. Үчүнчү, айымдар үчүн. Аялдын денеси үчүн укроптун пайдасы өтө көп. Биринчи кезекте бул өсүмдүк менопауза учурунда абалды жакшыртат. Экинчиден укроп гормондорду нормалдаштырып, депрессия менен күрөшүүгө жардам берет, маанайды көтөрөт. Ошондой эле укроп аялдын организмине да пайдалуу. Анткени ал жаштыкты узакка сактоого жардам берет. Өсүмдүктүн касиеттери теринин жана чачтын абалын жакшыртып гана койбостон, репродуктивдүү жөндөмдүүлүктөргө да таасир этет. Жашылчаларды такай колдонуу менен тукумсуздук коркунучу азаят. Төртүнчү, укроптун эркектердин ден соолугуна пайдалуу экендиги, потенцияга пайдалуу таасир тийгизгендиги менен белгилүү. Бул чөп инфаркттан жана инсульттан алдын алуу үчүн дагы колдонулуп келет. Укроптор вазодиляцияны күчөтүп, спазмдарды жеңилдетет, жүрөктүн ишин жакшыртат жана атеросклероздун өрчүшүнө каршы күрөшөт. Бешинчи, ымыркайлар үчүн. Укроп ымыркайлардын ден соолугу үчүн пайдалуу экендиги талашсыз. Өсүмдүк өнүгүп келе жаткан денени витаминдер менен каныктырат, баланын көрүүсүн жакшыртып, аны сууктан сактайт. Бирок укропту балаңыз 8 айга толгондон кийин гана шорпулурго, аны аз өлчөмдө кошуу менен рационуна киргизе аласыз. Эгерде терс аллергиялык реакция байкалбаса, анда акырындык менен күн сайын көк чөптөрдүн дозасын 3-5 граммга чейин көбөйтүүгө болот. 1,5 жылдан кийин балдарга укроп чөптөрүн күнүнө 10 граммдан ашпаган өлчөмдө салаттардын курамында бере баштаңыз. Эскертүү: кээ бир учурларда укроп балдардын ден соолугуна зыян да келтириши ыктымал. Ошондуктан рационго чөптү киргизерден мурун педиатрга кайрылуу зарыл. Алтынчы, тамакты жакшы сиңирет. Укроп тамактын сиңишин жакшыртып, ичтин көп кетүүсүн азайтат. Укроптогу фитоницидтердин жана табигый антисептиктердин жардамы менен ичеги карындардагы патогендүү микроорганизмдердин өсүшү токтойт. Мындан тышкары чөптөгү эфир майлары ичеги булчуңдарын жеңилдетип, спазмдарды бошотот. Деги эле тамактануу учурунда көптөгөн жашылчаларды жеген организм үчүн өтө пайдалуу. Жетинчи, ашыкча салмактан арылтат. Укроп ашыкча салмактан арылууга жардам берет. Өсүмдүк метаболизмди ылдамдатып, токсиндерди жана зыяндуу заттарды тезинен организмден алып чыгууга көмөк көрсөтөт. Айрыкча укроптун негизиндеги суусундуктар чоң пайда алып келет. Албетте, диетада укроптун өзүн жалгыз гана жегенге болбойт. Сиз чөптү башка азыктар менен кошуп жешиңиз керек. Сегизинчи, гипертониктер үчүн. Укроп гипертониялык оорулар үчүн абдан пайдалуу, анткени ал кан басымын төмөндөтөт. Анын эфир майлары кан тамырларды кеңейтет.
Бирок эгерде сиз кош бойлуу болсоңуз же кан басымыңыз төмөн болсо, анда укропту көп колдонбой эле койгонуңуз туура. Анткени ал кан басымын кескин төмөндөшүнө, тынчсызданууга жана жүрөккө зыян алып келиши мүмкүн. 9. Жүрөккө жана кан тамырларга. Укроп жүрөккө жана кан тамырларга оң таасирин тийгизет. Укроп кальций, магний жана калийдин, микроэлементтердин жана сөөктөрдүн жана жүрөктүн ден соолугу үчүн өтө маанилүү. Анын курамында жалбырактуу жашылчалардын башка түрлөрүнө караганда магний көп. Ал эми 100 грамм чөптөрдүн курамындагы калий чоң кишинин күнүмдүк керектөөсүнүн 13%-ын түзөт. Дары-дармектерди кылдаттык менен ичүү керек экендигин ар дайым эсиңизден чыгарбаңыз. Бардык медициналык шаймандар сыяктуу эле белгилүү бир шарттарда алар бир гана пайда алып келбестен зыян алып келиши мүмкүн. Ошондуктан укроп өсүмдүгү кайсыл учурларда карама-каршы таасир тийгизерин билип алууңуз зарыл. Укроптун зыяны. 1. Кош бойлуу айымдар укропту кылдаттык менен колдонгондору туура. Эгерде көп өлчөмдө пайдаланса, боюнан түшүү же болбосо убагындан эрте төрөлүүгө алып келиши мүмкүн. 2. Укроптун курамындагы эфир майлары аллергиялык реакциялардын келип чыгышына себеп болушу мүмкүн. Кан басымы төмөн адамдар үчүн укропту ашыкча өлчөмдө ичүү сунушталбайт. Кургатылган укроп пайдалуубу же тоңдурулганбы? Тоңдурулган аш чөптөр сөзсүз түрдө кургатылган аш чөптөргө караганда пайдалуураак болушат. Анткени кургатуу учурунда клеткалардын көпчүлүгү өлүп, пайдалуу заттар алар менен кошо кетет. Ал эми тоңдуруу учурунда клеткалар сакталып калат жана пайдалуу нерселердин баары укроп менен кошо кала берет. Мындан тышкары тоңдуруу оңой жана тез. Укроптун пайдалуу жана зыяндуу жактарын айтып бердик. Ал эми азыр укроп жөнүндө эң кызыктуу фактыларды сүйлөшөбүз. Кызыктуу. Байыркы Грецияда жана Байыркы Римде гүлдөгөн укропту айымдарга гүл десте катары белек кылышкан. Укроптун өрөөндөрү эгерде сактоо шарттары туура сакталса, 10 жылга чейин жарактуу бойдон кала алат. Укроптун жыты курт-кумурскалардын көпчүлүгүн коркута алат. Атактуу жазуучу Алексей Николаевич Некрасов ичкен шорпулоруна укроптун көп өлчөмүн кошууну жакшы көрчү. Ботаниктер бул өсүмдүктүн ичке жана ошол эле учурда таң калыштуу күчтүү структурасына суктанышат. Атүгүл өтө катуу шамалдын да укроптун тамырларын сындырууга күчү жетпейт. Укроп жөнүндө дагы кандай кызыктуу маалыматтарды билесиздер? Комментарийге оюңузду калтырып коюңуз. Ошондой эле видеого лайк басып, биздин каналга жазылууну унутпаңыз. Петрушканын 7 пайдасы. Петрушка биздин дасторконубуздагы эң популярдуу көк чөптөрдүн бири. Ал байыркы мезгилдерден бери колдонулуп келет жана дайыма эле кулинардык максатта колдонулган эмес десек болот. Эң кызыгы, петрушка байыркы Грецияда ата-бабалардын мүрзөлөрүн кооздоп турган. Ошондой эле олимпиадалык оюндардын жеңүүчүлөрүнүн гүл чамбарларын жасоодо колдонулуп келген. Эң биринчилерден болуп байыркы римдиктер петрушканы тамак аш үчүн пайдалана башташкан. Бул чөптөрдө кандай витаминдер бар? Жана эмне үчүн 1 килограмм апельсинге караганда бир байлам петрушка ден соолукка пайдалуураак? Эгер билгиңиз келсе, анда видеону аягына чейин көрүңүз. 1. Бөйрөк жана боор ооруларына. Бөйрөк же бооруңузда таш бар болсо, петрушканын ширесин 3 маал жарым стакандан тамактангандан соң 30 мүнөттөн кийин ичиңиз. Ширесин иче албасаңыз, жалбырагын айранга чылап ичсеңиз да болот. 2. Ашказандын иштешин жакшыртат. Петрушка табитти жогорулатат жана тамак сиңирүүнү жакшыртат. Тамакты сиңире албай, тамакка табит тартпай жатканда ашказандагы суюктуктун кычкылдуулугу аз болгон учурларда колдонулат. 3. Косметика катары пайдасы. Петрушка жашыл косметиканын сүйүктүү каражаты болуп эсептелинет. Петрушканын майдаланган көк чөптөрү аял заты колдонгон кадимки эле бет майга кошулат. Петрушканын тамырларынан азыктандыруучу жана агартуучу маскалар жасалып, сепкилдерге каршы колдонулат. Бирок кээде петрушканы колдонгондо теринин сезгениши жана аллергиялык реакциялар пайда болот. Андыктан петрушканы алгач териңиздин бир бөлүгүнө кичинекей дозада сыйпап көрүү керек. Эгерде сезгенүү жок болсо, бетиңизге колдоно баштасаңыз болот. 4. Табарсык ооруларына. Циститте, простатитте жана айыз каны көп келгенде 2 аш кашык майдаланган петрушканын тамыры менен жалбырагын термоска салып, ага 1 стакан кайнак суу куюп 5 саат коюп коесуз.
Аны бир күндө 2 аш кашыктан 4 маал тамактанарга жарым саат калганда ичесиз. Жогоруда белгилегендей эле петрушка витаминдерге өтө бай азык. Ал эми азыр петрушканын курамындагы витаминдердин пайдасын айта кетели. 5. С витамининин пайдасы. Сөөк жана бириктирүүчү ткандардын нормалдуу иштешине, калкан безинин гормондорунун өндүрүшүнө жооп берет. Глюкозанын клеткага нормалдуу киришин камсыз кылат. 6. B1 витамининин пайдасы. Эгер витаминдерде тиамин бар болсо, анда жүрөк, тамак сиңирүү жана нерв системасынын иши колдоого алынат. 7. B2 витамининин пайдасы. Рибофлавин теринин, тырмактын, чачтын, ден соолугун камсыз кылат. Эритроциттердин жана антителолордун пайда болушуна катышат. Адистердин айтымында петрушка көптөгөн пайдалуу касиеттерге бай болушуна карабастан зыяндуу да жактары бар. Албетте зыяны пайдасына караганда аз. Бирок сиз буларды билип алууңуз зарыл. 1. Эгерде сиз салаттарга жана башка идиштерге кадимки майонез, каймак же май кошсоңуз, анда петрушка ууга айланып, нитраттарды бөлүп чыгара баштайт. Андыктан петрушка менен тамак жегиңиз келсе, аны тамакты даярдап бүткөндөн кийин гана кошуп коюңуз. 2. Петрушка бөйрөк патологиясы менен ооругандардын абалына терс таасирин тийгизет. Петрушканы диетада колдонууга жана анын жардамы менен дарылоого мүмкүн болгон оорулар: нефрит, курчцистит, подагра, гипокальцемия, ошондой эле уролитиаз. Эгерде таштардын өлчөмү 5-6 мм ашса, анда петрушка бөйрөк таштарынын жылышына себеп болушу мүмкүн. 3. Айрыкча кош бойлуулук учурунда петрушка сунушталбайт. Анткени ал булчуңдардын тоонусун жогорулатат жана эрте төрөлгөнгө же бойдон түшүүгө алып келиши мүмкүн. Видео жакса лайк басып, оюңуз менен бөлүшүп кетиңиз. Жана албетте биздин каналга катталганды унутпаңыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.